Бөлмө гүлдөрүнүн ичинен өзгөчө касиетке ээ болгон гүлдөрдүн бири алоэ вера. Биз күндөлүк турмушта көрүп жүргөн бул гүлдүн адам баласына тийгизген өзгөчө пайдалары көп. Аны медицинада, косметологияда адамзаты 100 жылдан кем эмес колдонуп келүүдө. Жалбырактары 99% суудан турат. Өзүнө болсо витаминдерди, минералдарды жана башка заттарды камтып, териге жакшы кам көрөт. Это алоэ называется алоэ вера. Алоэ вера дарылык жана адамдын сулуулугуна кам көрүүчү касиетке ээ. Курамында алоэ вера ширеси бар болгон крем, тоник, самын же шампуньдарды дүкөндөрдөн көрүп калабыз. Жалбырактары тери оорулары үчүн колдонулат. Беттеги пигменттик тактарды кетирип, терини тазалап, азыктандырат. Дүүлүккөн терини эң жакшы тынчтандырып, жумшартат. Алоэ ширеси бетти жылмакай жана жумшак болуусунда камсыздап турат. Андан сырткары курамында С жана Е витамини клеткалардагы кычкылдануу процессине каршылык көрсөтүп, бузулуусун басаңдатат. Ширесин баштын терисине сүртүп, бир канча убакыттан кийин жуусаңыз жээктей чачка ээ болосуз. Жана чачтын түшүүсүнө да каршы жардам берет. Жалпысынан алганда биздин сулуулугубуз үчүн абдан керектүү өсүмдүк болуп саналат. У нее, видите, более широкие такие листики. Алоэ вера кактус өсүмдүктөрүнүн тукумуна киргендиктен жалбырагында нымдуулукту мыкты кармайт. Анын ширеси сууга караганда териге 4 эсе тезирээк сиңет. Ошол үчүн ал терини жакшы нымдап, теринин кургап кетүүсүн алдын алат. Үй шартында эзилген жалбырагын теринин көйгөйлүү аймактарына маска катары колдонсоңуз болот. Аны 10-15 мүнөт кармап, терини массаждап, андан кийин жылуу суу менен жууп салыңыз. Мындай маска бет терисинин кургап калган бөлүкчөлөрүнө жардам берет.